семинардын катышуучулары, урматтуу коноктор. Жалпыңыздар Токтогул Сатылганов атындагы номер 42 жалпы билим берүү орто мектебине кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, бүгүн ушул райондук семинарыбыздын темасы аталар басканыбыз менен эл мурасы биз менен деген темадагы семинарды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. О балам, көтөр башыңды, арчыгын көз жашыңды, ай алам ыйлап тапкан жок, ай көлүм манас асылды, ата журт үчүн жан бериш, абалтан элдин белгиси, эл коргоо өлгөн эр манас, атпай журт кыргыз элдики. Kalmakı daymamcuğa, talatып salgan gezegin, irmanastap judartıp kırkçara girip barganda, havan koşo yordunan turbaganını kardı. Бүгүнкү Токтогул Сатылганов атындагы жалпы билим берүүчү мектепте болуп өткөн иш-чара өз максатына жетти деп ойлоймун. Себеби бул семинар коюлган темадагы бардык максаттар камтылган иш-чара болуп өттү дейм да. Бул иш-чарага райондук билим берүү бөлүмү, Аксай райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы этностор аралык мамилелердин катчылыгы, аксакалдар, айыл өкмөт башчысы жана райондун аймагындагы бардык мектептердин директорлору катышты. Ошондой эле мектептин жамааты жана окуучулар. Мына бул мектептин иш-чарасына азыркы күнү өзүңүздөргө белгилүү болгондой мектеп каникул убагында, бирок ошого да карабастан ушул иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрөбүз деп активдүү даярдык менен жана мыкты даярдык менен келип катышканда, ар бир аткарылган иш-чарадагы madani иш-чаралар өз деңгээлинде так жана сапаттуу аткарылды. Ошондой эле мектептеги өзгөчө көңүлдү бурган экология, биология жана тарых музейлери бул райондогу жаңылык деп айтсам болот да. Ошону менен бирге эле өзүбүздүн темада айтып тургандай мурастарыбызды ата бабадан калган кийинки муундарга кандай болсо ошондой кылып өткөрүп берүү биздин баарыбыздын атуулдук парзыбыз деп ойлойм. Эми буну менен жыйынтыгында мектептин жамаатына жана ошондой эле айыл өкмөт башчысына, райондук билим берүү башкармалыгына өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Мына ушундай иш-чараларды мыкты даярдык менен активдүү катышып, көмөктөшүп, колдон келсе аябай жардамдарын берип, дайыма бирге иштеп келишет. Рахмат баарыңыздарга. Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде жакшы бир тарыхый окуялар болуп атат. Анын негизги себептеринин бири Кара Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгы, ошондой эле Кыргыз билим берүүнүн 100 жылдыгы, Кыргыз прокуратурасынын, милициясынын 100 жылдыгы деп жакшы иш-чаралар өтүп жатат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Аксай райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин жалпы окуучулар жамааты менен биргеликте жакшы иш-чара өттү. Чындыгында иш-чарада темага ылайык бардык нерсе камтылган. Окуучулардын сөздөрү таамай айтышы, көркөм окушу, ошондой эле манас эпосунан үзүндүлөрдү аткарышы, кыргыз күүлөрүнүн ырларын аткарышы эң бир сонун таасирлер калтырды деп ойлойм. Бул бардык ийгилик ушул мектептин эмгек жааматынын мээнети. Чындыгында иш-чараны өткөрүш оңой, бирок уюштуруш кыйын. Буну өткөрүш үчүн дагы бир топ эмгек талап болгон болуш керек. Ошону менен бирге эмгек жааматы бардык нерсеге туура түшүнүп, бүгүнкү күндө окуучулардын келечеги үчүн катышкан ата-энелердин балдарга кандай тарбия бериш үчүн чоң чыгармачылык кечени өткөрдү деп ойлойм. Бүгүн Үчкороон айыл өкмөтүндөгү Токтогул Сатылганов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде эң сонун иш-чара болуп өттү.
Bunun arasында эң негизи белгилеп кете турган Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган Кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү боюнча концепциянын алкагында да жакшы багыттар алып кетишти. Себеби көп улуттун өкүлү жашаган мамлекетибизде, элибизде ынтымакка, биримдикке, достукка багыттаган концепция бул. Ушул мамлекеттин өнүгүшүнө эң чоң салым болот деп ушул концепция иштелип чыккан. Мен ойлойм, жаштарыбыз да ушу бүгүнкү болуп өткөн иш-чарадан өздөрүнө көп тарбиялык, жакшы маанилүү сабактарды алды деп ойлойм. Негизги жаштарыбыз ушу мамлекетти сүйгөн, адилеттүү, маданияттуу, тарыхыбызды сыйлап баалаган, улууларыбызды урматтап, кичибизди саттаган мыкты инсандар өсө берсе, мен ойлойм, мамлекеттин келечеги кең, өнүккөн мамлекетке айланат деп ишенем. Рахмат. Бүгүн Чукарган айыл өкмөтүнүн Токтогул Саттыкбаев атындагы орто мектебинде иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара Кара Кыргыз Автономиялык Республикасынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына, ошондой эле кыргыз тили күн майрамынын 35 жылдыгына жана башка өзүбүздүн ата салтыбыздын мурасын көрсөткөн, чагылдырган иш-чара болуп өттү. Бул жерде мынакей районубуздан акимдин орун басары Айсалкын Базыловна, этностор бөлүмүнүн жетекчиси Дамира Сулаймановна, билим берүү бөлүмүнүн башчысы Осмон аке Кудайбергеновдор катышып атат. Бүгүнкү иш-чара өз максатына жетти деп ойлойм. Бул жердеги эмгек жааматына, Гүлжамал Рыскуловнага өзгөчө рахматымды айтамын. Анан бул жерде эмгек жааматы окуучулардын активдүүлүгү, келечекке болгон чоң, зор үмүттөрү, анан бул Кыргыздын, ушул Кыргыз мамлекетинин башталып азыркы күнгө чейинки баардык тарыхын чагылтып, окумуш бир сонун эле концерттик программалар болду. Бул жерде өзгөчө дагы 2 музей ачылып атат. Булардын баардыгына ошо мен мектеп жааматына ыраазычылык айтамын. Ошол бизге ат жерге чейин 7 мектеп болсо, азыр бизде 10 мектеп болуп калды. Бул мектептеги ынтымак аябай жакшы да. Ушул дагы Кызылжар элине, Чоргон айыл өкмөтүнүн элине ынтымак өнүгүүсүн каалайм. Рахмат. Алла Тааламыз бүгүн эмне максат менен, эмне ой менен иш баштаган болсок, Алла Таалам ошол ойлорубузду, максаттарыбызды, тилектерибизди ишке ашырган болсун. Эч жаманчылык болбосун. Ушул мектепте, коллективде, жалпы эле Кызылжарыбызда тазалык болуп, элибизде иман болуп, инсаф болуп, бири-бирибизге ушу күйүп бышкан, Кыргыз эли үчүн, Кызылжар үчүн күйгөн адамдарыбыз көп болсун. Балдарыбыз жакшы болуп өнүгөсүн. Şu patriot bu, Kızıljar'ın patriot olduğunu ölçülerden ayınlar. Kızıljar'dan da şu Aslı'dan, şu Kırgızistan ilegen, Kırgızistan başını örgün, yaşlı adamlar ölçü çıksın. Allah'a